Суроо жазылабыз. Биринчи сөз Масалиев Исхак Абсаматовичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылган коноктор. Абдан чоң маселени карап атабыз. Бул мамлекетке чечкиндүү айткан маалыматыңар, берген кагаздарыңар укмуш болуп турат. Демек акча жайнап кетип тур, жетпей калып ашып атат. Болсун, силер айткандай болсун. Бирок эмнегедир бизге арыз менен кайрылгандар көптөгөн суроолорду коюп атат да. Бул мектеп бүткөн эмес, бул курулуштар бүткөн эмес. Менде мындай суроо атат да. Биз азыр бюджетти бекитебиз кийинки жылга, анан келерки 2 жылга, 26-27ге. 2 жылдан бери, 1 жыл мурда чоң кылмыш иштер козголгон болчу. Госкомприродадан миллиард сомго жакын тендер бузуу жол болгон. Автомобилдин транспорт боюнча миллиард сомго жакын жол курулуш бузуулар болгон. Бир гана жаран бөлтүрүк эле өзү 1 миллиард сомго бузуулар болду. Ошолор бюджеттин акчасы кайтып келди же кайткан жокпу? Биринчиден, эгер кайтса кандай өзгөрүүлөр болот? Ким жооп берет ушуга? Кылмыш иш аягына чейин жеттиби? Минприрода ал сот боло элек мейли. Бирок бөлтүрүктүкү бүткөн да, бөлтүрүк баягы алтын кенде иштеген бизде батырыбыз бар эле. 1 миллиард сомго жакын. Аны кылмыш ишти ким козгогон, ким аягына жеткирген? На стадии следствия бүткөн да. По-моему, МВД, да? Исхак Абсаматович, бизде азыр эсептөө палатасы бүгүн келген жок. Жок, бул мен кылмыш иштер боюнча сурап атам да. Анда ички иштер министрлигинен жооп берип койсоңуз. Эгер маалыматыңар болсо, маалыматыңыздар болсо. Тилекке каршы маалымат жазып калган жок элек бүгүн бюджет деп. Анда мен суранат элем, ушул 3 иш боюнча сессияга чейинби же фракцияга чейин маалыматыңарды даярдап, кимге тийиштүү болсо бергиле. Себеби бул бюджеттин акчасына бюджетке чоң зыян келтиргенде 3 кылмыш иш боюнча 3 миллиард сом зыян деп айтылган болчу. Ал ошондой болду же болбоду, ошону билиш керек да. Экинчиден, мына кече жакында Баткен областынын 25 жылдыгы белгилеп, Кабинет министрдин биринчи орун басары Камчы Кылышай жарыялады. 200 миллион сом ипотекалык курулушка бөлүнөт. Ошону биз курулуш өткөрөбүз деп. Каржы министри көрсөтүп бергилечи, кайсы статьяда каерде коюлган ушул акча? Же бул башка акча болобу, каяктан акча? Камчы Кылышай ушу айткан, ушу госипотека аркылуу Баткен областында ушундай үйлөр курулат депчи, социальный үйлөр курулат. Анын суммасы да көбүрөөк. Айтканда 500 миллионго чейин деп айтып атат. Эмки жылга биз ошол госипотекага 12 миллиард сом карап берип атабыз бул бюджетте. Бул Кыргызстан боюнча 12 миллиард. 12 миллиард Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча. Мен Баткен боюнча айтып атам. 200 миллион. Бул 16 миллиард болот. Туура, анын ичинен болсо ГИК ошо тапшырмалар негизинде эмет берет да, карап берет. Мен абдан кубанып кеттим да, чын эле 200 миллион 16 миллиард бөлүнсө, Баткенге аябай чоң жардам берет эле да. Баягы силер 500 миллион жыл сайын деген бир ал кичине мындай аксап калды. Курулуш бүттү, ошону менен токтоп калды да. Ошондуктан мен суранып турам, ошол бюджетте мен азыр маалыматты укпай калдым да. Ошо кескин түрүндө чоңойгонду уккан жокмун да. Сиз эми 18 миллиард деп атасыз, 12 миллиард? 12 миллиард ГИК азыр карап атабыз. Бирок айтып кетишим керек, азыр да бир проекттер даярдап атабыз. Кудай буюрса, жыл ичинде 12 миллиард үстүнө да кошуп беребиз. Примерно ошо размерден. Где-то 20 миллиардка чейин жеткизебиз. Каяктан кошосуңар? Кандай? Биз азыр бекитип бергенден кийин силер кантип кошосуңар миллиард? Анткени бүгүнкү күндө переговор болуп атат инвесторлор менен. Ал бүткөндөн кийин анан мен өзгөртүүн киргизип силерге кайта. Карызга? Карызга. Бул беспроцентный кредит болот да. Беспроцентный кредит? Да. Ушундай болобу табигатта? Болот. Кимден аласыңар? Аны мен тактап берем сизге. Переговор бүткөндөн кийин айтып берем. Азыр өкмөттөн эрте айтканга. Түшүнүп бересиз, беспроцентный кредит деген абдан жакшы нерсе болот. Аябай жакшы. Кимден алынат акча? Мен айтып атпайм, бүткөндөн кийин айтып берем. Азыр кичине эртерээк айтканга. Переговор жүрүп атат да азыр. Анда шашпай туралычы, ишке ашса жакшы, бирок беспроцентный деген мен 5 жыл депутатмын, мен бизде жол 5%. Эми мен айтып кетем, бүгүнкү күндө Всемирный Болду, ийгилик болсун. Эгер сиз кандай болсо, жакшы да. Болсун. Анда сизге медаль бериш керек, орден бериш керек.
Дагы бир суроо бар. Мына көптөгөн бир топ бизнесмендер жоопко тартылып, кандай бир түрүндө акчалай бюджетке салым кошуп атат да, мурда уурдаган нерселерди кайтарып атат да. Ошол кайсы эсеп менен кетип баратат акча? Мен сизден лично Жолдошбай Китаев суранган элем 2 жыл мурда. Мага ошол тизмени көрсөтүп койгончу, мен билишим керек ошол маалыматты. Гезит радиода айтып коеюн, интернетте жазып атат, паланча 300 миллион төктү, паланча 20 миллион төктү. Ошол акча кантип өтүп, силер карап атасыңарбы ошол акчаны? Силердин эсептен өтөбү же башкачабы? Туура. Бул каражаттар